Бакыт Сыдыков Альянс Алтын компаниясынын техникалык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башкы адиси. Учурда бул жерде калдык сактоочу жай казылып жатат. Башкы адистин айтымында дамбанын бийиктиги 11, ал эми жапыз жери 1,5 метрде түзүп, алдына жогорку сапаттагы чет өлкөдөн алынып келинген материалдар төшөлүүдө. Алар өз кезегинде зыяндуу заттардын жаан-чачын мезгилинде жер алдына сиңип кетүү коркунучуна бөгөт коет. Калдык сактоочу жайда жалпы 56 жумушчу жана атайын оор техникалар иш алып барууда. Экинчи очереддеги хвостохранилище бунун жалпы аянты 324.444 квадрат метр. Геотекстиль, геомембрана төшөлүп атат. Геотекстиль бул Россиядан алып келинген, тегизделген жердин үстүндө урчук таш жатып калса, же кандай бир катуу нерсе жатып калса, ошону геомембранага, үстүнөн төшөлүп аткан геомембранага мен өткөрбөй, геомембрана жанчылбайт. Анын үстүнөн геомембрана төшөлөт. Ал геомембрана Австриядан алып келинген. Калыңдыгы 2 мм. Эң жакшы Кыргызстан боюнча жакшы эң калың геомембраналар ушул хвостохранилище, биздин хвостохранилище төшөлүп атат да, жерге сиңип кетпейт. 100% кепилдик менен ал жерге сиңбейт. Ал ошол берден аккан суунун баары тияктагы топтолчу жерге барып топтолуп, андан кайра заводко эми алтын иштеткенге сордуруп алынып турат да. Бул күнү Альянс Алтын компаниясында жүргүзүлүп жаткан иштерге атайын түзүлгөн элдик көзөмөлдөө тобу жеринде байкоо жүргүздү. Адистер атайын 18 метр тереңдикте казып, бул суу чыкпарын элдик көзөмөлдөө тобунун мүчөлөрүнө көрсөтүштү. Көзөмөлдөө элдин атынан келип ишеним көргөзүп биздин өткөндөн биз да ошо өздүн ишибизди кылышыбыз керек. Ошо жер астында суу түшүп айылга түшөт деп деп атпайбы. Ошону үйүтсетейик деп бүгүн келип отурук да, бүгүн чатайынчы. Азыр үстүн күнү көрдүк. Азыр мына берде 2 скважина бар экен. Ошо судун немесине. Азыр көрдүк. Мындай кургак. Рас бүгүнкү күндө экинчи хвостохранилище куруп атыр. Бирок арде андай неме бузуу жок. Бүт технология менен салып атыр. Алардын баары бүгүнкү күндө ушу элдин көзөмөлү менен кемчиликтерин жоюшуп атыр. Андан соң элдик көзөмөлдөө тобу Талас Алтын кен комбинатына барышты. Бул жайда казылып алынган кенди чыпкалап, иргеп алуу процесси жүргүзүлөт. Жумушчулар кандай шартта иштери туурасында көзөмөл тобу жеринде көрүп кабар алышты. Ага катар Альянс Алтын компаниясынын техникалык кызматкерлери алтынды алуу процесси кандай жүрөөрүн толук көрсөтүп беришти. Кенди иштетүүдө комбинатта жаңы үлгүдөгү заманбап техникалар колдонуларын жана ал жаратылышка эч кандай кедергисин тийгизбей тургандыгы айтылды. Комиссиянын мүчөлөрү компания ачык, айкын, таза жана коопсуз шарттарда иштеп аткандарына өз көздөрү менен күбө болуп кетишти. Биздин компания үчүн экология маселеси бул эң биринчи орунда турган маселе. Экология маселесин катуу көзөмөлдө турат. Эң дүйнөдөгү азыркы алдыңкы технологияларды колдонуп ушу именно экология жагында процесс обезвреживания деген бар. Цианидтерден толук тазаланат жана коопсуз хвостохранилищеде жайгаштырылат да фабриканын калдыктары. Текшерүүнүн соңунда элдик көзөмөл тобунун мүчөлөрү алтын кенин иштетүүдө экологиялык коопсуздук эске алынганын белгилешти. Азыр келип заводду көрүп чыктык. Заводду келгенбиз, заводун көрдүк. Биздин өзүбүздүн менин оюм боюнча жакшы экен заводдор деле. Ала хвостохранилище боюнча мурунку демесине караганда эмес мындай оптус бар эле кичине болсо дагы. Бирок азыркысында жакшы негизи. Жакшы кылып атыптыр. Сеймак Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Ахматова, Талас району.